Жан, неге біз біреу чалғандачы? Алау деп жооп бересіз, шоны нені білдіреді? Білбеймін, біреу ойлап тауып көрсе керек та. Жан, давай мындан арычы, көз біреу чалғанда алау емес, мяу деп жооп береміз. Короче, ким ұтылса 5000 сом береді, давай бе, кеп қолды. Елестетте мяу деп жооп беріп отқанда. Ұтылам деп қорқытпайсың сен. Жоғай қорқпайды. Давай банда. Давай. Мяу. О, қандайсыңар, жақсы ба? Біздікіне келтасыңар ба? Оқуға түшті бе? Жақсы болған тұрбай, банда күтөбүз мейлі. Кім чалды? Екинім дел açып тұр, оқуға өтпеді өлі. Блин, арғада подарок алып елекпіз деп қой. Давай анда, о уюлдук операторын о семья дегенин кошуп коебуз. Как раз ошол белек болуп калсын. Менин сим-картам менен 4 сим-карта подключение кылабыз, айына 40 гигабайттан берилет экен. Башка операторларгачы 5 мүнөт чалса болот экен, анан плюс 40 канал OTVден кошуп берет экен. Сонун идея ғой, давай ошондой кылалы анда. Йой, шеф чалып атпайбы? Жооп бер. Мяу. Шеф, жо, сизге эмес, биякта мышык чырган да. На телефон қой. Оғыл. Тұрың. Мен сенен мұндайды күткен емесімін. Жан тиги кыз мага SMS кылып биринчи жазган, анан мен жөн эле жооп берип койгом, башка эчтеке болгон эмес. Мен аны айтпай элем вообще-то. Тиги бывшаям көчөдөн кетип баратып эле анан деген жолугуп калып кандайсың деп учураштым, анан мен деле кандайсың деп сразу эле үйгө кетип калган болчумун. Мен аны да айтпай элемин негизи. Башка косягым деле жок го жан. Косягым жок. Мону анда? Бул деген Обанк виза карта. Билем Обанктын виза картасы экенин. Мага айтпай эле өзүң эле аштырып алыптырсың го? Бул карта мен төлөгөн сайын 2% кэшбэк берет турбайбы? Жан, бул оңой эле да. Любой Обанкка барып же болбосо Осторго барып сен деле аштырып алсаң болот. Жакшы экен, бушай мага каяктан жолуктум дедиң сен? Чыгарып мынтип турасыңар. Омолор чыгарып турду. Неге менди? Алып отуруңар, чайдан алыңар. Биз бар эле. Жана Байкуш 3-тен кино тартпадык белең. Ошо мендир реклама эле кылып берип койсоңор, өлө популярныйсыңар го силер. Мейли кылып берели, $1,5 миң болот. $1,5 миң атпайбы? Ал тухаларга бесплатно эле тартып бербедиңер беле? Ой. Ал деген өкүл балдарыбыздан кантип акча сурамак элем? Жок, кое турсаң сен, биз деле сүйлөшсөк болот, ата. Жаман шиши келесиң, Тим эле аташка деген. Апей, апа, сизге эмне болду? Келиңиз чай куяйын, роднойбуз. Притом, силердин өкүл балдарыңар көп да. Анан бирок ошолордун арасынан эң достойну экөөбүз эле болобуз, ата. Байкуш 3333, Байкуш 33. Жаттай ушул чын. Кенелди кечке үйдө жатат, же нормально иштебейт билем. Жатат бир жерде элечи, же пайда батасы жок. Же мындай жакшылап иштеп коеюн дебейт да, вообще-чи. Жан, тиги нефтенбей эле айтып койсоң жардам бермекмин да. Жан, өзүм эле жыйнамакмын да, сериалымды көрүп, эмне бар болду? Сен кимдин мынча кечке урушуп аттың? Сериалымдын жаңы сериясы чыкканда. Ошону көрөйүн десем эле роутер кечке иштебей койду да. Улам жүктөп эле кайра көрө албаган. Могу роутерыбыз эскирип кеткен турбайбы көрсө? Бул секундасына 100 мегабит эле ылдамдыкта иштейт экен да. Эч кимди тилде урушпай эле Саймадан жаңы гигабиттик роутер заказ кылып кошуп берем. Ал 10 эсе жогорку ылдамдыкта иштейт экен. Еще и акысыз экен. Вообще сондурбайбы анда? Жан, анда сен тейкомда бар тур, мен тамак жасап салайын. Жан, өзүм эле жасап таштайын, а то сен нерв болуп кетип тамакты туздуу кылып таштайсың да. Сен жөн эле турчу. Баарын алдың, Баарын алдым да. Сумкаңды алдым. Ято менен подгузнигин алдым, жада калса салфеткасын алдым да. Короче, балага керектүү оокаттын баарын алдым, жан. Бала гана? Апе.